Саламатсыздар, урматтуу курс окуучулары. Биздин бүгүнкү сабагыбыз жаңы конструктордо болмокчу. Бул конструктордун аталышы ucos.ru деген конструктор. Бул дүйнө жүзүндөгү биринчи орунда турган сайт түзүүчү конструктор. Бул конструктордо түзүлгөн сайттарды толугу менен профессионалдык түрдө колдонсоңуздар боло берет. Биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Анда бул адрести көчүрүп алабыз. Сиздер жөнүнө браузериңиздердин адрестик жолчосуна адрес строкага жазсаңыздар болот. ucos.ru деп жазабыз жана бул сайтка киребиз. Киргенибизде бизге ukit, ucos, divly деген 3 подменю ачылат. Бизге ucos дегени керек болот. Бул сайтка жаңы киргендер регистрация деген басасыздар дагы. Через Google аккаунт, Gmail поштаңыздар менен регистрация болосуздар. Мен бул сайтка регистрация болгонмун, ошондуктан мынакей регистрация десеңиздер монтип ачылат. Бул жерден другие деген басып, Google деген бассаңыздар войти через Google. Боло берет. Яндекс, Facebook, Одноклассник болсо деле кирсеңиздер боло берет. Кимиси менен болсо регистрация болосуздар. Поштаңыздарга подтверждение келет. Ошондуктан Gmail почта дегенин себеби ошол. Мына почта жазылып атпайбы мына жерге. Ушул почтага Google'дан почтага киргениңиздерде подтверждение кылыш үчүн кат келет. Ошону басып анан кийин сайтка кирүүгө мүмкүнчүлүк аласыздар. Мен бул сайтка регистрация болгонмун, ошондуктан дароо эле вайтини басам. Бул сайтка через UID кирем. UID деген бул регистрация болгондор үчүн. Монтип сурайт, сиз ушул адамсызбы, ошентип кире берейин деп сурайт. Продолжить дейбиз. Мынакей мен сайтка кирдим. Создание нового сайта, адрес сайта дейт. Бул жерде дароо эле сайтыңыздын адресин жазасыз. Мисал үчүн кандай дейли? Ленин мектеби дейли. Школа латын тамгалары менен жазасыздар. Ленина деп көрөлү. Мына жерде бул жерде доменди дароо берет. Домен кийин берет деп ойлонбойсуздар. Мына ушунча домен бар, бесплатный булардын баары. Каалаганыңызды тандасаңыз болот. Мисал үчүн ucos.net деген берет. ucos сайт, ucos pro дейт. Биз ucos.net менен көрө берели. Я согласен деген жерге мына жер птичка урасыздар жана создать сайт деген басабыз. Точка коюлбайт дейт. Алып салабыз. Школа Ленина деген сайт түзүлдү мынакей. Школа lenina.ucos.net биздин сайтыбыздын адреси мынабы. Биз түзгөн жаңы сайттын адреси ушундай болду. https://школа-lenina.ucos.net. Так, эми бул жерде название сайта дейт. Бул жерде эми орусча тамгалар менен жаза беребиз. Буну өчүрөбүз дагы. Школа Ленина. Болбосо кыргызча жазалы. Ленин мектебинин расмий сайты. Дизайн дейт. Мына дизайн сайта дегенде выбрать дизайн деген мына жашыл баскычты басасыздар. Жана бул жерде кадимки эле биз үйрөнгөн конструктордогудай шаблондор чыгат. Жүктөлүп атат азыр. Бул жерде шаблондор өтө көп. Профессионалдуу шаблондор. Мына жерде все дизайны деп турат. Ушул жерди ачабыз. Бул жерден образование деген табабыз мынакей. Образование боюнча 16 шаблон бар экен. Өзүбүзгө жаккан шаблонду тандап сайт түзүүнү улантабыз. Мисал үчүн мага мына жашыл. Дизайн выбран, закрыт окно дейт. Окей дейбиз. 806 дизайн тандалды. Язык сайта русский. Ким кааласа англисчеге же украинче боло берет. Кайсы тилге которсоңуздар боло берет. Кыргызча жок бирок. Продолжить деген басабыз. Сайтыбыздын негизинен скелети түзүлдү. Биз тандаган шаблон менен. Мына жерде сайттын менюсун тандайбыз. Кече биз каталог неме иштегенбиз да,
конструкторлор ошол жерде. У нас контакты, дагы статьи деген жерде бар эле, жаңылыктар деп котордук. Ошолорду мына жерден тандайбыз. Мисалы үчүн бизге редактор страниц керек, форум керек. Сайтта форум болгону жакшы, обсуждение болот. Фото альбом керек, новости сайта керек, гостевая книга керек болот. Каталог статей бул жерде өзгөртүп алсак болот. Каталог файлов. Кимге кайсынысы керек болсо тандасаңыздар боло берет. Мага мисалы үчүн опрос керек. Интернет магазин кереги жок. Ким бизнес ачам деген болсо интернет магазинди да кошуп алса боло берет. Продолжить дегенди басам. Биздин сайтыбыздын негизинен өзөгү түзүлүп болду. Бул реклама монтип ачылганда, буну эмне кылам деп ойлонбоңуздар. Бул жерде дароо жаап коесуздар. Мынакей школа биздин сайтыбыз боюнча скелет түзүлдү. Эми бул жерден сайтты башкаруу башталды. Мына биздин сайтыбыздын менюлары. Ушул менюларды мен тандап алдым жана жандырдым. Птичка урганда буларды активный кылдым. Адрес вашего сайта дейт. Муну адрести бассаңыздар, мисалы үчүн мен жаңы вкладкага ачып алайын. Сайтыбызды бул жака ачып берет. Мынакей мой сайт деп турат го. Бул жерде кечеги конструкторлордогудай мында белгилеп туруп Word'догудай өчүрүп өзгөртө албайсыздар. Бул жерде такыр башкача, сложный деп айттым. Мына сөздөрдүн баары, орусчалардын баарын которуп чыгабыз. Керек болсо мына copyright my corp деген да которулат бул жерде. Бир гана мына юкоз деген өзгөрбөйт, калган бүт баарын өзгөрсөк болот. Статистика онлайн всего, наш опрос дейт, мына бүт баары бар бул жерде. Мына каталог файлов дейт. Файлдар каталогу деп которобуз буларды. Муну кантип которобуз десеңиздер, мына панель управления дегенге келебиз дагы. Бул жерде мисалы үчүн замена стандартных надписей деген мына бул менюну кыргызчага которот. Мына замена стандартных надписей деген. Ушуну басалы азыр. Биринчи менюбузду кыргызча которуп көрөлү. Мынакей название модулей, пользователей дейт, новости сайта дейт. Бирөөсүн басасыздар. Мынакей блок новости сайта дейт. Дароо эле өзгөртүп кете бересиздер. Мына изменить дегенди бассаңыздар, дароо өзү выделить этип белгиленип калат. Сайт жаңылыктары. Же болбосо жөн гана жаңылыктар деп коелу. Жаңылыктар. Каталог статей дейт. Жаңылыктар түрмөгү. Доска объявлений. Жарыялар. Сайттар түрмөгү. Фак дегенде, фак негизинен которулбайт. Бул терминдик сөз. Суроо, ответ деген ичин монтип эле которуп коебуз. Жооп. Форум которулбайт. Гостевая книга. Конок китеп. Каталог файлов. Файлдар каталогу же түрмөгү десек да болот. Файлдар түрмөгү. Фото альбомы дейт. Фото альбом деп эле которуп коебуз биз. Тесты дейт. Тест да которулбайт. Тесттер деп өзгөртөбүз. Поиск по сайту дейт. Сайттан издөө деп сөзсүз кыргызча которгондо сөзсүз кыргызча шрифттерди дагы колдонуңуздар. Онлайн игры. Онлайн оюндар деп которолу. Интернет магазин которулбайт, видео которулбайт. Болду. Өзүн дагы бир жол бассаңыздар, мынакей ачылат, кайра жабылат. Пользователи дегенди дагы мынакей. Бул регистрация болгондо керек болот экен. Ваш пол деп сурайт го, ошол жерде мужчина, женщина деп сурайт да, белгиленет да. Онлайн, офлайн, опции пользователя.
Ушулардын баарын которуп чыгасыздар. Форма регистрация пользователя дегендин ичинде дагы мындай толтура мынакей ваш пол, ваш подпись, дата рождения, город, штат, страна бүт баарын изменить деп туруп мынакей изменить кете бересиздер которуп. Ушулардын баарын которуп бүткөндөн кийин сохранить басабыз. Сохранено. Мисалы үчүн разное дегенди ачайын мен. Бул жерде найти дейт. Издөө. Активдүү эмес материалдар. Смайлы. Смайликтер бизде быйтыкча деп которулат. Быйтыкчаларды которобуз. Открыт спойлер, закрыт спойлер. Кан которулат билбейм аны. Мына дата время дегенде бүт мына күндөр, дүйшөмбү, бейшемби деп которуп чыгасыздар. Мыналар кыскартылгандар календарда керек болот. Понедельниктерде ДШ, шейшембини ШШ, шаршембини ШР деп которуп чыгасыздар, ар бирин жазып чыгасыздар. Мисалы үчүн мен шуларды которуп берип коеюн силерге түшүнүктүү үчүн. ДШ, вторник ШШ, шейшемби, кийин шаршемби, четверг, бейшемби, жума, шемби, жекшемби. Январь, февралда которулбайт. Сентябрь, октябрь мына жылдыз төлгө боюнча которуп чыксаңыздар болот. Сохранить деп коеюн мен. Биз буларды которуп болдук. Эми бул жерден главная дегенди басабыз. Мыналардын бүт баарын ачып которуп болгондон кийин ар бирин которуп жапканда сохранить басып туруңуздар, сөзсүз. Мыналардын ар бирин которуп болгондон кийин сохранить басасыздар. Баарын которуп болгондон кийин главная дегенге өтөбүз. Мынакей. Биз замена стандарт надписей дегенди өзгөртүп болдук. Мына сайтыбызда мына этип көрөлү. Мынакей. Издөө деп, мына найти деген жер издөө деп чыгып калды. Главная страница башка бетке өтөлү. Мынакей, издөө деп чыгып калды. Мына календарыбыз кыргызча которулду, көрдүңүздөр. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби деп которулду. Эми бул сайтты кантип биз кыргызча которуп алабыз? Ал үчүн мына меню турат, сайттын менюсу. Панель управления деген бет, бул жер. Панель управлениеда меню турат. Менюдан эле мына стрелканы басабыз, мисалы үчүн. Бассаңыздар, настройки модуля деген чыгат. Мындай под меню чыгат, жанында стрелканы бассаңыздар, кайра жогоп, кайра пайда болду деп көрдүңүздөр. Под меню чыккандан кийин бул жерде настройки модуля деген басабыз. Бул жерден сайтыңыздарды туураласаңыздар болот. Мисалы үчүн активировать функцию онлайн дейт. Онлайнда канча адамды көрсөтөйүн деп жазылып турат. Буну өзгөртсөңүздөр болот. 30 деп. Буларды өзүңүздөр тууралап регистрация кылсаңыздар болот. Мына местное время, формат дата время, өзүңүздөрдүн тип кода безопасности дейт. Мына жерде да өзүңүздөр койсоңуздар болот. Бул сайтка регистрация болгондор капча менен өзүн подтверждение этсемби деп сурап атат. Ошоларды дагы жандырып же өчүрүп койсоңуздар болот. Окей. Бул жер бүттү. Эми кайрадан главныйга келебиз. Кайра редактор страниц дегендин жанына келип стрелканы бир басабыз. Эми акыркы менюсунан басабыз. Управление дизайном модуля. Управление дизайном модуля башталды. Бул мынау сайттын түзүлүшү, скелети, мынау коддор менен иштейбиз. Кече кодго кантип которот, кодун кантип көрөм деп аттыңыздар белем, коддор менен иштейбиз бул жерде. Биринчи эле верхняя часть деген. Мынакей, верхняя часть. Верхняя часть деген мынау сайтыбыздын үстүңкү бөлүгү. Андан кийин нижняя часть,
сайттын мына астыңкы бөлүгү, мына copyright my corp дегендер которулат деп эдим жана. Андан кийин первый контейнер. Первый контейнер мына сайттын менюсу турган жер, мына первый контейнер мына ол жер. Бүт бары. Второй контейнер мына календарлар, анан друзья сайта деген турган жер. Келиңиздер, биринчи верхний частьтан баштайбыз которгонду. Верхняя часть дегенди басабыз. Бул жер загрузка болот азыр. Мынакей. Болгондон кийин биз эч кайсы кодго тийишпейбиз. Мен кодду билбейм, код менен иштеген билбейм дебейсиздер. Эч нерсеге тийбестен мына орусча сөздөрдү табып эле кыргызча которуп коебуз. Мынакей. Вы вошли как? Сиз сайтка кирдиңиз деп жазып коелу. Мой сайт дейт. Мой сайт деген мына сайтыбыздын бар көрдүңүздөр. Азыр ушул сөздү которуп атабыз. Мисалы үчүн Ленин мектебинин расмий сайты деп коелу. Главная дейт. Главная дегенди биз башкы бет деп которобуз. Бул жерде өтө этият болуңуздар, коддорго тийбеңиздер. Кайсы бир кодду өчүрүп салсаңыздар дагы сайтыңыздар туура эмес иштеп калат. Ошондуктан коддорго тийбегенге аракет кылабыз. Болгону издеп арасынан орусча сөздөрдү гана которуп коебуз. Группа дейт. Тайпа деп которобуз. Мой профиль. Менин профилим деп коелу. Приветствую вас дейт. Саламат сызбы деп коелу. Бул регистрация дегендер бизде чыкпайт. Кийин конок катары кирген адамдар регистрация болуп ушул сөздөр чыгып турат сайтка киргенде. Каттоо. Выход дейт мына жерде. Бул сөздү монтип белгилеп алып туруп. Чыгуу. Астында прокрутка менен монтип чылдырып көрө бересиздер. Кирүү болду. Орусча сөз калган жок. Биз сайтыбыздын верхний частын толугу менен которуп болдук. Төмөнгө түшөбүз дагы мына сохранить дегенди бир жолу басып коебуз. Шаблон успешно сохранен деди. Текшеребиз. Сайтыбыз турат. Обновить этебиз. Ленин мектебинин расмий сайты. Көрдүңүздөр, которулду. Башкы бет, менин профилим чыгуу деп турат. Материалов нет дейт. Мына жанагы календарда которушубуз керек эле. Изменить стандартные дегенде. Ошондо среда дегенди которсок, бул жер которулуп калмак. Бул жерде дагы мынакей. Сиз сайтка кирдиңиз дейт. Тайпа дейт, администратору дейт. Булардагы сөздөр бар. Администратор, модератор деген жерлер бар. Аларда ошол жерден таап которсоңуздар болот. Эми кайрадан управлениеге өтөбүз. Нижний частька өтөбүз. Сайттын нижний части бул жерде эч нерсе жок, которо турган болгону copyright my corp деген гана бар. Мынакей. Бул жерге Ленин мектеби деп коеюн. Сиздер өзүңүздөрдүн мектебиңиздердин атын жазасыздар. Болду. Эч нерсе которулбайт. Сохранить басабыз. Бул эмне болду? Мына copyright my corp деген которулду. Обновить этебиз текшерүү үчүн. Ленин мектеби 2021. Космос мектеби деп жазсаңыз, Космос мектеби 2021 деп турат. Айтматов мектеби, Айтматов мектеби 2021 деп көрсөтүп турат. Түшүндүңүздөр? Эми первый контейнерге өтөбүз. Первый контейнер бул сайтыбыздын мына менюсу турган, наш опрос, статистика деген сөздөр турган бөлүгү. Меню сайта дейт. Мынакей биринчи эле сайттын менюсу дегенден башталды. Сайттын менюсу.
Меню деген кыргызча которулабы билбейм. Подбор по материалам дейт. Подбор по параметрам. Параметрлер боюнча биргөө болобу, кандай болот? Өзүңүз грамматикалык жактан коруп которуп аласыздар. Мисалы үчүн категория раздел. Кандай которушун билбейм. Категория каналдар категориясы болобу. Мини чат, наш опрос дейт. Мини чат которулбаса керек. Наш опрос которулат. Бизден сурамжылоо деп которуп коелу. Төмөнгө түшө бересиздер. Мыштын ортосу менен статистикада которулбайт. Болду. Бул жерде башка орусча сөз калбады. Сохранитти басабыз. Мына жерде күзөтүп карап турсаңыздар, шаблон сохранен деп чыгат. Шаблон успешно сохранен. Эмнени өзгөрткөндүгүбүздү текшерүү үчүн бул жактан обновить этебиз. Сайттын менюсу, бизден сурамжылоо, статистика деген которулду. Көрдүңүздөр. Эми второй контейнерге өтөбүз. Бул мына жагы сайттын оң тарабы. Второй контейнер жүктөлүп атат. Мынакей, второй контейнер жүктөлдү. Вход на сайт дегенден башталды. Бул администраторда көрүнбөйт. Гости катары киргенде ушундай жери бар. Вход на сайт деген. Сайтка кирүү деп которуп коебуз. Корзина. Таштанды деп коебуз. Же болсо урна деп коюшуп да болот. Валюта которулбаса керек. Лента активности. Активдүүлүк лентасы деп берейин. Мен сиздерге түшүндүрүп өтөйүн. Сиздер грамматикалык жактан карап которуңуздар. Поиск дейт. Издөө. Календарь. Кыргызчасы жылнама болот. Архив записей дейт. Жазуулар архиви. Архив деген сөз которулбайт негизинен. Друзья сайта дейт. Бул жерде биз мисал үчүн ортоктош сайттар деп которуп койсок болот. Сайттын достору десек туура келбей калат. Ошондуктан ортоктош сайттар деп койсок, иштеше турган сайттар. Сыяктуу. Викоз общество. Викоз дегенди которбойбуз. Викоз которбойт. Которуп болдук. Сохранить басабыз. Успешно сохранить болду. Кайра сайтка текшеребиз. Мынакей издөө, жылнама, ортоктош сайттар, официалдуу блог. Сиздер көргөндөй, азыр биз сайтыбыздын жогорку бөлүгүн, сол жагын, оң жагын жана төмөн жагын которуп болдук. Эми калгандагы көптөгөн нерселер бар. Мисалы үчүн материал нет добавить новости деп турат, булар дагы которсоңуздар болот. Мынакей. Бул жерде өтө көп меню бар. Мына жерден акырындык менен түшүп, ар бирин ачып, ичинен ушинтип орусча сөздөрдү таап которуп чыгасыздар. Сиздерге бүгүнкү тапшырма муну ушул жердеги бүт страницаларды монтип ачып, ичинен орусча сөздөрдү таап которуп чыгыңыздар. Результаты из по запросу. Да, кандай сөздөр бар бул жерде? Орусча поиск деген сөз жүрөт мында. Кнопки деп боюнча страница со списком фотографий деп бүт бардыгы ушул жерде бар. Ушулардын баарын ачып,
Мен азыр мынау глобальный блокту бүттүм, эми редактор страницке келди. Страница сайта деген. Буну которсак, андан кийин общий шаблон деген башталат. Страница сайтада дээрлик эч нерсе жок. Ооба, бул жерде которулуп турган эч нерсе жок. Общий шаблон деген бөлүккө өтөбүз. Таблица стилей. Стилдер таблицасы деп которсо да болот. Бул беттерде дагы дээрлик эч нерсе жок болуш керек. Карап көрөсүздөр. Стилдер боюнча болгондо бул жерде баары стандарттык түрдө. Бул жерде эч нерсе өзгөрбөйт. Коддорду түшүнгөндөр болсо, сайттын коддору менен иштегендер болсо, өзгөртсөңүздөр болот. Бул жерде сайттын мынау түзүлүшүндөгү мынау түстөр, шрифттер, бүт баары ушул жерден өзгөрөт. Мына стилдер боюнча, таблица стилей ушул стилдер боюнча. Общий шаблон, шаблондун биз тандаган шаблон стили боюнча бул жер. Ошондуктан кодду түшүнгөндөр гана өзгөртүңүздөр. Мисалы үчүн мына color дейт, color деген түс, свет дегени 000. Бул кайсы жердики форум бар A деген, мисалы үчүн text declaration, underline дейт. Бүт баары ошол стил боюнча, сайттын жасалгасы боюнча бул жер. Мен эч нерсесин өзгөртпөдүм бул жердин. Кодду түшүнгөндөр гана киришиңиздер болбосо, бул жерден жөн гана өтүп кетсеңиздер болот. Вид похожих материалов деген бөлүмгө. Бул жерде дагы эч нерсе жок экен. Тилекке каршы, демек второй контейнерди которуп болгондон кийин дароо эле пользователи деген бөлүмгө өтөт экенбиз. Мынакей пользователи дегенде бар, страница входа, бүт орусча сөздөр бар, которуп чыгасыздар. Бир эле орусча сөз бар экен бул бетте. Которуп койсоңуздар болот, жана сохранить басасыздар. Андан кийин страница регистрации пользователей. Мынакей колдонуучуларды каттоо баракчасы экен бул жер. Бул жерде орусчаларды таап отурсуздар. Личные сообщения. Жеке кат куржуну дейт. Бул жерде которуучу сөз жок экен. Мына ошентип, мына бул жердеги бүт бардык бетти ачып которуп чыгыңыздар. Сиздерге бүгүнкү тапшырма ошол. Эртеңки сабакта сайтка материал жайгаштыруу боюнча болот сабагыбыз. Мисалы үчүн, мен өзүмдүн сайтым сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына менин ушул конструктор менен түзгөн сайтым. Мынакей. Көрсөңүздөр болот. Жаңылыктар бул башкы бет. Мектептин тарыхы, мугалимдер жамааты, окуучулар бөлүмү, форум, галерея, конок китеп, байланыштар, иш кагазы, бүт баары бар бул жерде. Мынакей, мисалы үчүн Айгерим Расул кызы жаңы клип тартырды деп турат. Ошентип видеолорду ссылка менен коебуз. Кечээ биз үйрөнгөндөй эле. Мына текст түрүндө жаңылыктар дагы бар, кааласаңыздар. Бул видеолорду сайттын өзүнөн эле ютуба кирбестен дароо эле көрсө дагы болот. Мына ушундай
сайттын өзүнөн эле видеолорду YouTube'га кирбестен көрсө болот. Мына жаңылыктарды көрсө болот. Мектептин тарыхы мен толук толтуруп бүтө элекмин. Ошондуктан мына менде толук которулуп бүтө элек менин сайтымдагы. Бирок мына сиз сайтка кирдиңиз, администратору, тайпа, башкы бет, менин профилим, чыгуу дегендер бар. Менде шаблон башкача, ошондуктан бир аз башкачараак көрүнүп турат. Издөө, жылнама. Окей, бүт баары которулган. Мына шаршемби дегендерди да көрдүңүздөр. Ушундай. Сайтымы азырынча мен дагы опубликовать эте элекмин. Толук которулуп бүтпөгөндүгү себептүү. Сиздер дагы бул жерден ушинтип сайтты түзүп алсаңыз, өзүңүздөрдүн мектебиңиздерге сайт түзүп алсаңыздар болот. Мен айтканым бул жерде, мисалы үчүн мынакей. Бул жаңылыктар болсо, мисалы үчүн жазып койдум. Бул жерде мисалы үчүн кароолор 2 дейт. 2 жолу 2 адам көрдү. Кошкон адамдын аты, убакыт, жаңылыкты сайтка киргизген убакыты жана комментарий дейт. Бул жерде комментарий жазсаңыздар болот. Көрүү дейт. Бул конок катары киргенден кийин комментарий жазса болот. Комментарий Азамат сыңарды комментарий жазып койду. Азамат сыңарды комментарий жазды деп. Обновить этип коюн, комментарий көрүнөт. Жалпы комментарийлер бирөө. Текстер боюнча комментарийлер бирөө деп көрсөңүздөр болот. Акыркыда бир комментарий кошулду. Бул жерден оценить этсе дагы болот. Көргөн адам комментарийлер жок буларда. Колдонуучулар, сайтка кирген коноктор комментарий калтырса болот. Мына ушундай кооз сайт түзүлөт. Эгер кызыксаңыздар, ушул жерде панель управления дедим, редактор страництен управление дизайна модуля дегенге киресиздер дагы. Түзгөн сайтыңыздарды жана көргөндөк зерикпестен, убактыңыздарды кызганбастан ушул менюнун бүт баарын ачып, ичинде орусча сөздөрдү гана коддорго тийбеңиздер, дагы бир жолу кайталайм, коддорго тийбеңиздер. Орусча сөздөрдү гана кылсаңыздар болот. Сиздерге тапшырма. Түшүнүктүү болсо, бүгүнкү сабак ушуну менен жыйынтыктайм.